Альянс Алтын өнөктүрүү фонду түзүлгөндөн бери Талас областынын социалдык колдоо жагына чоң көмөк көрсөтүп келет. Мисалга алсак, Бакайата районундагы Сезим логопедиялык борборунун ишке кирүүсүнө жардам берген. Жергиликтүү бийликтин суранычын аткарып, логопедиялык борбордун курулушуна жана эмеректерине 670 000 сом демөөрчүлүк кылган. Бүгүнкү күндө борбор Бакайата районундагы сүйлөө жагынан жабыркаган балдар менен иштеп келет. Мындай аракетке айыл калкы ыраазы болгон. Бул жерде аябай жакшы экен, себеп дегенде бир моментте томатис аппараты менен взаимодействие болот экен, и еще ошол жерден эле логопедский специалисттер менен дагы байланышта болот экен. Бул жер аябай мага ушул жер жакты да, себеп дегенде биз томатис аппараты боюнча айтып кетсем, даже бул Талас областы боюнча жок да. Анан ушул жерге томатис аппараты келиптир, логопедский специалисттер келет экен, бир багытта ушул жерден жакшы бир результат алабыз деген максатта келдик да. Фонд Талас областындагы социалдык мекемелер жана карылар үйү менен тыгыз иштешет. Буга чейин шарттарын жакшыртып, таза суусун чечип берген. Андан бери тамак аш жагынан жардам болсун деп, Бакайата айылындагы карылар үйүн картошка менен камсыздап келатат. Алтын Альянс компаниясы менен бизге бир 2 жылдан бери аябай жакшы жардам берип атат. Жылыга 2,5 тоннадан 3,5 тоннага чейин ушу кышкы заготовкабызды дайындап берет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жылдан жылга жерлер кыйын болуп, картошка сатып алуу адан кыйын болуп атат, бирок ага карабай эл бар экен, заготовка кылып атабыз монтип, бирок мындай жардамды бизге абдан чоң жардам берди Алтын Альянс компаниясы. Буюрса быйыл кыштан толук чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Фонддун бекер берген картошкасы облус боюнча таратылууда, жардамга муктаж үй бүлөлөргө берилүүдө. Быйыл Талас шаары, Талас району, Бакайата, Манас жана Айтматов райондоруна чейин жеткирилип, чындап кыйналган тургундарга бөлүштүрүлдү. Рахмат Алтын Альянс өнүгүү фондусуна, ушунда инвалидтерге, аз камсыз үй бүлөлөргө жардам катарында картошка берип атат. Биздин айыл өкмөткө 1 тонна 150 килограмм картошка каралып туруп, мынакей азыр жүктөп атабыз. Тисме менен таратабыз, үйлөрүнө апарып беребиз. Алар эми инвалид болгондон кийин алар өзү эле алып кете албайт. Азыр бара туруп таратып кетебиз тисме менен. Рахмат, ушундай жардам берип турса, будан да көбүрөөк жардам берсе, анаметтер жакшы. Бир эле картошка эмес, ун жагы кыйын, ун жагынан жардам берсе деген ойдобуз. Альянс Алтын өнөктүрүү фонду быйыл кумшекерден дагы жардам кылды. Жергиликтүү тургундарга белек катары кумшекерди бекер таратты. Социалдык колдоо катары көрсөтүлгөн мындай жардамга айыл калкы, өзгөчө апалар кубанды. Кумшекер берип аткандарга чоң рахмат. Жардам кылып. Ошо магазиндан алсак кымбат кумшекер. Жардамда сүйүнүп атырбыз силерге дагы. Чоң рахмат. Ушинтип берип тургула. Альянс Алтын компаниясына чоң рахмат. Аерде иштеген балдарга да рахмат. Бир аз болсо дагы жардам бул. Жетишпеген үй бүлөгө. Эл аман болсун, журт аман болсун, сер ошон бала бакыр аман болсун. Эң негизи дүйнөгө тынчтык берсин. Бир үйдөн иштебегендер бар. Мисалы үчүн мен үй бүлөмдө эч ким иштебейт. Мен жалаң пенсия менен жашайм. Аллага ыраазы болуп, тобо кылган жакшы, ниет кылган жакшы. Мындан тышкары фонд быйыл калктын айырылуу катмарына мал жандык жагынан колдоо көрсөттү. Тагыраагы Карой айылындагы аз камсыз үй бүлөлөргө бирден торпок тапшырды. Эми буйрса мал кылабыз. Ушунун аркасынан буйрса малды болуп, ушудан агарып көгөрөлү. Биринчи жолу ушинтип жардам алып атабыз. Альянс Алтын фондуна чоң рахмат. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишине ийгилик каалайм. Көп элдерге ушинтип жардам берип жүрөсүн. Альянс Алтын фонду ишкерлер менен дагы иштешип, аларга социалдык милдеттенмелерди жүктөгөн. Мисалы Талас шаарындагы Ай Чүрөк фэшн ишканасы кийимдин түрүн тигет. Альянс Алтын фондунан насыя алып, ишкерлигин баштаган. Бирок социалдык милдеттенме катары ишкана жылына Талас шаарындагы аз камсыз үй бүлөдөгү 100 окуучуга үстү асты менен кийим тигип берип турат. Мындай колдоого ата-энелер ыраазы болууда. Альянс Алтын өндүрүү фондусуна чоң ыраазычылык билдирем. Балдарды сүйүндүрүп бергендерине чоң рахмат. Мен азыр 3 бала калдым. Мына азыр ушу кымбатчылыкта ушу белектериңерге бергениңерге чоң рахмат. Азыр ушундай жакырчылыкта кыйналып атабыз. Мынакей энди ушинтип кыйналтпай бергениңерге чоң рахмат. Фонд түзүлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин облустагы социалдык колдоо боюнча долбоорлорго 25 миллион сом жумшаган.
Альянс Алтын фонду түзүлгөн жылдардан баштап социалдык камсыздоо боюнча багытка 25 миллиондон ашык акча каражаты бөлүнүп каралып чечилиптир. Ушул негизинде биз мисалы айта кетсек, жылына Талас областу боюнча социалдык мекемелерге, интернаттарга, жанагындай эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө картошка таратып келе жатабыз. Кышкы учурда көмүр таратылат. Андан тышкары жанагындай 1-июнь балдардын күнүнө карата, келе жаткан декабрда майыптардын күнүнө карата ар кандай материалдык белектер, ар кандай бир мероприятиялар, майрамдар өткөрүлүп, ушул балдарыбыздын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, байкелерибизди, эжелерибизди куттуктап, дайыма көңүлүн алып, настроенияларын көтөрүп турабыз. Социалдык жактан колдоо көрсөтүп келаткан Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун иш аракетинен облус бийлиги кабардар. Анткени облустагы балдар, карыялар, энелер күнү жана башка социалдык маанидеги иш чаралардын басымдуу бөлүгү фонддун каражатына уюштурулуп келет. Бизде ушул 3 декабрь майыптуулугу бар адамдардын эл аралык күнү белгиленет. Мында дагы Альянс Алтын өзүнүн ушул аярлуу катмарлар үчүн бир жакшы, эң керектүү жардамдарды беришет. Жана коляска, майыптуулугу бар адамдар үчүн угуу аппараттары, ошолорду бөлүп берген учурлар болот. Ошондой эле быйыл 2023 жыл аяктап 2024 жылга биз ушу кадам таштаган учурда биздин облус боюнча бардык ошо ата энесинен ажырап томолой жетим калган балдар үчүн Альянс Алтын тарабынан 137 балага белек даярдалды. Бул 1800 сомдук белектер болду. Мунун ичинде эң керектүү балдар үчүн окуу куралдары, таттуу тарападан тышкары китептер, жомок китептер дагы салынган эң жакшы белектер даярдалды. Негизи ушул биздин социалдык турмуштагы оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөргө дагы, мигранттардын үй бүлөлөрүнө дагы Альянстын аябай колдоосу ченемсиз. Ошондуктан мен ушул социалдык аярлуу катмардын атынан дагы ошо социалдык маселелер боюнча тейлеген орун басар катары жалпы компанияга чоң ыраазычылык билдирем. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду облустагы социалдык маанидеги иш чараларды колдоо максатында 60тан ашык долбоорду ишке ашырган. Анын ичинде көмүр таратуудан баштап, социалдык мекемелердин шарттарын жакшыртууга чейин камтылган.